Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Күлкүм келип зорго турам достор. Сонун болуп сүйлөп жарымына барганда чүчкүрүп берип контентимин баарын бузуп алдым. Эми кайра башынан кеттик. Эмкиде достор чүчкүрсөм дагы, башка болсо дагы контентти токтотпоймун. Кеттик анда. Бүгүнкү биздин видео Бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде болмокчу. Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун акыркы кездери жасап жаткан саясий кадамдары, биригүүлөрү тууралуу болмокчу. Анткени достор, өзүңүздөр байкап жатасыздар, Бүтүн Кыргызстан партиясы номер 1 оппозицияга айланып бара жатат десек, бул калп сөз болбойт, мактанганга кирбейт. Анткени ушул азыркы саясий абал, биригүүлөр ушул нерсени көрсөтүп турат. Маселен, акыркы кездери Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун командасына кошулган, мына мен кече 2 жолу контент кетирдим. Өмүрбек Суаналиевдин кошулушу, мен абдан барктап, сыйлап жүргөн киши бул Өмүрбек Исакович. Ошондой эле бул командага Ишенбай Кадырбеков, Исхак Абсаматович Масалиев, ушул сыяктуу чоң саясий лөктөрдүн кошулуп жаткандыктары албетте бийлик тарабындагы шайлоого бара жаткан партиялардын жүрөгүнүн үшүн алып турат болуш керек. Албетте, анткени бул чоң саясий күчтөр, бул адамдардын ар биринин кыргыз тарыхында, ушул кыргыз жаңы тарыхында чоң орду бар инсандар да. Кечээ күнү Азаттыктын талкуусу болуп өттү. Ошол жерде дагы бир топ кызыктуу учурлар болду. Мисалы үчүн Өмүрбек Чиркешевич айтты, Атамекен партиясынан Өмүрбек Чиркешевич, мекеним Кыргызстандан Мирлан Бакиров жана Адахан Кимсанбаевич Мадумаров болду бул жерде. Өзүңүздөр көрдүңүздөр болуш керек. Ошол жерде Өмүрбек Текебаев айтты, эгерде азыр биз биригип, мындай суроо болду, ушул эмне себептен баарыңар бириге албай жатасыңар, биригип чогуу барсаңар болбой беле деген сыяктуу. Биз азыр биригип барбаганыбыз менен тияка парламентке өткөндөн кийин баарыбыз ушул эл тарабындагы партиялар биригип анан өкмөттү түзө турган болсок, бул бизде тарыхый жападан жалгыз келген бир шарт, ушундай бир шанс болуп турат деди да. Чынын айтканда эле, эгерде ушул партиялар шайлоодон өтүп, ошол жака барганда биригүүлөргө келсе, албетте аяка барганда сүйлөшүүлөр, биригүүлөр анча-мынча пикир келишпестигине карабастан сөзсүз түрдө болот дагы. Ошол Өмүрбек Чиркешевич айткан бир адилеттүү мамлекет, өкмөттүн келишине шарт түзүлөт да, достор. Анан Адахан Кимсанбаевич Мадумаров ачык эле айтып койду ал жерде. Мына азыр айтып жатасыңар, бул партиялар, анан булардын лидерлери деп. Ал эми бул өкмөт тарабынан мамлекетчил партияларда эч кандай лидер жок. Булар жөн гана куурчактар. Ошол жогору жактан куурчактарды ойното турган манипуляторлордун ойнотулган куурчагы деди да. Бирөө бияк оңго десе оңго, солго десе солго боло турган куурчактар болот го. Ушундай куурчактар, мына лидер деп, партия деп биздин партияларда айтса болот. Мына канча жылдан бери Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин партиясы келе жатат, менин партиям келе жатат, жана башка партиялар келе жатат деп ачык эле айтты да. Бул сөз ошол жерде отурган Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров абдан каттуу тиет болуш керек, тийди болуш керек. Бирок Мирлан Бакиров деле сыр бербей, суроолорго дагы жооп берип, эми булардын партиялары чынын айтканда кандай партия экендиктерин, булар кантип келип калгандыктарын ачык эле баардык тарых билип турат да. Андан кийин Адахан Кимсанбаевич Мадумаров айтты, кээ бирөөлөр депутат болуш үчүн бир партиядан бир партияга секирип эле, эптеп эле депутаттык мандатка жетиш үчүн ушинтип жүрөт деди. Анткени бул сөз дагы ушул Мирлан Бакировго тийди болуш керек. Анткени булардын мурдакы СДПК партиясы жок болуп, колдоочусу жок, өзү 2-3гө бөлүнүп кеткендиктен азыр булар каяка барышын билбей өздөрүнчө ушинтип жүрөт. Буларды албетте мамлекеттик ушул партиялар, башкаруучулар ушундай бир бирикмелерге бириктирип, партия деп аташып, анан биз мынча жылдан бери келе жатканбыз, анча жылдан бери келе жатканбыз деп айтты. Албетте булар ушул мамлекеттик ресурстарга, өздөрүнүн байлыктарына чиренишип, биз баары бир элге, элдин ичинен өтүп кетебиз дегендей кыязда турса керек. Эми анын баардыгын тарых көрсөтөт.
tiлекке каршы ошолордун бактысына жараша чын эле коомдо ушундай түшүнбөгөн дүмбүл адамдар көп да. 1000 сомдон берет экен, анан 5000 сомдон берет экен, $100 берет экен деп ишенип, ошолорду күтүп, качан бир алчу нерсебизди алабыз, взносубузду дегендей ойдо жүргөндөр бар да. Ал эми булар $100 эмес, 5000 сом эмес, каяктагы 1000 сомду дагы беребиз дешип алдайт кыскасы адамдардычы. Берсе берет, бирок ошол шайлоого көп адамдар катышпайт албетте. 1,5 миллионго жакын адам катышпай калат экен. Ал эми калган адамдардын кандайдыр бир бөлүктөрүн булар ушул 1000 сом, 2000 сом менен алдап сатып алышып, анан кийин шайлоодон ушундай орундарга келишет да. Ошол методиканы колдонобуз деп жаткандыктарын азыр деле мына мага деле чалып жатышат. Анан паланча партиянын адамдары ушинтип таратабыз деп жатышат, анан мынтип атышат деп мен айтып жатам. Ошол фактыңар болсо тартып, видеого тартып, анан мындай кылып атат деп жөнөтсөңөр чыгарат элек. Анан мынтип атат экен, антип атат экен деген сөз менен иш болбой калат да, достор. Ошондуктан бир ачык айтып, ушундай фактыларды айтсаңар, биз чыгарып, алардын шермендесин чыгарабыз. Чынын айтканда бул бийликчил партиялар, Өмүрбек Чилкешев Текебаев айтты, азыр биз ушундай сонун момент болуп, учур болуп турат. Булар өз алдынча өз арадагы бириге албай жатышат деп. Мына чын айтканда биз көрүп угуп турабыз, эми канчалык деңгээлде калп экенин билбейбиз, чын экендигин же болбосо. Ушул Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиясынын мындайча айтканда президент тарап менен ошол эле Райым Матраимов тарабында дагы пикир келишпестиктер, ушундай каршылашуу жүрүп жатат дегендей болуп жатат да. Албетте буларды көп мен мисалы үчүн колдобоймун. Каршылаш болобу, башка болобу, канчалык деңгээлде бул эл тарабындагы партиялардын мен өтүшүн каалаймын да. Ушул тилекке каршы эл тарабындагы партиялар бириге албай жатышат, бирок бириге албаганы менен мен Бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде айтсам, ошол жогорудагы абдан күчтүү саясатчылар биригип жатышат. Анан ушул интернет тармагында, социалдык сетте эми карапайым көбүрөөк адамдар отурабыз да. Анан көпчүлүк айтып жатышат, эмне себептен Бүтүн Кыргызстан партиясына кар адамдар келип атат, эски саясатчылар, андай мындай деп эми ар кандай пикирлер болот экен да. Ошолорго айта кетчү нерсе, кече Мадумаров өзү деле айтты. Бул мисалы үчүн Ишенбай Кадырбеков, Исхак Абсаматович Масалиев сыяктуу ушул командадагы адамдар, булар чыныгы юридикалык тажрыйбасы бар, мыйзамдарды чыгарып жүргөн күчтүү саясатчылар да. Баары эле жаштар барып алып отуруп алса, анда парламенттин башкы максаты болгон мыйзамды ким чыгарат? Артисттер, тамадалар баардыгы келип алып отурса, анан ал жер концерт кое турган филармония эмес да. Ошондуктан албетте мындай жаштарга жол көрсөтө турган ушундай юрист, ушундай мурдакы тажрыйбасы бар адамдардын келгендиктери, келип жаткандыктары аябай жакшы да. Эми ушул адамдар депутат болуп калышса, абдан сонун өзгөрүүлөр болот, достор. Буну күтүүгө болот. Анткени бул кишилер дайыма бийликке, оппозиция тарабында туруп, элдин көксөө, мүдөө, тилектерин айтып келген инсандар экендиктерин өзүңүздөр жакшы билесиздер да. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде дагы сүйлөй турган болсок, абдан жакшы жылыштар бар. Мисалы үчүн Бүтүн Кыргызстан партиясына кечээ күнү Жаштар партиясынын мурдакы лидерлеринин бири Чыңгыз Капаров кошулду да. Мен кечинде ал киши менен сүйлөштүм. Бүгүн буйруса телефон аркылуу сүйлөшүп дагы билдирүүлөрдү жасайбыз деп жатабыз. Мен таң калып өзүм чалдым эле. Анткени Мекенчилдер партиясынын бир 60-чы, 70-чи списогунда ушул Чыңгыз Капаровдун фамилиясы да бар экен да. Мен кандай сен Чыңгыз Мекенчилдерге өттүңбү? Мен бирок Мекенчилдерди деле колдоймун. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевди деле патриот экендигин билем. Бирок мен ушул Чыңгыз Капаровдун ушул Бүтүн Кыргызстан тарабында болуусун каалаган элем да деп өзүм телефон чалсам, жок байке, ал жөн гана адашылып кетилип калган маалымат экен, мен сүйлөштүм, ал өчүрүлөт, мен Бүтүн Кыргызстан партиясы менен бара жатамын, бул маалымат 100% чын деди. Анан мен бүгүн ушул телефон аркылуу сүйлөшүп дагы ушуларды тактап, өзүнө бере турган суроолорумду берип, сиздер менен бир нече сааттан кийин ушул нерсени чыгарууга аракеттенемин. Бул жигиттин келиши Бүтүн Кыргызстанга абдан жакшы нерсе болду. Анткени бул Бүтүн Кыргызстан партиясында абдан эле жаштар көп, айрыкча мигрант чөйрөсүндө, ошол эле Кыргызстанда деле көп. Ушундай жаштарды алдыга сүрөп, ушулардын
жаштардын проблемасын, жаштардын мүдө тилектерин ушул жаштар гана билет да. Ушундай кырылан, ушундай канат жагын ушул Чыңгыз Капаров алып барып берсе, ушул элдин алдына алып чыкса аябай жакшы да. Чыңгыз Капаровка дагы мен ийгиликтерди каалаймын. Ошол Өмүрбек Сооналиевке жана башка ушул бүтүн Кыргызстан партиясы менен бара жаткан адамдардын бардыгына ийгиликтерди каалоо менен бирге ушул адамдардын мүдө көксөө тилектерин дайыма силер ишке ашырат деп ишенич артамын да. Кечээки талкууда ошондой ачык эле айтуулар болду. Анан дагы бир мындай саясий учур бүгүн Арыба Кейжи сайтында айтылыптыр. Ушул Өмүрбек Бабанов дагы бүтүн Кыргызстан партиясы менен кошулуп, ушулар дагы кетиши мүмкүн деп. Мен дагы бул ойго кандайдыр бир деңгээлде кошуламын. Анткени ошол эле Өмүрбек Исакович Сооналиев дайыма ушул Өмүрбек Бабанов менен жүргөн киши. Бул дагы азыр эгерде ушул бүтүн Кыргызстан партиясына мына точно өттү, демек Өмүрбек Бабановдун деле кандайдыр бир деңгээлде ою болушу мүмкүн да. Эгерде бул Өмүрбек Бабановдун республика партиясы бул жака келе турган болсо, анда коомдо өтө чоң өзгөрүү болот. Бул түндүк түштүк электораты бирикти деген сөз болот да. Анда точно ошол бийликчил партиялар уктай албай эле каяка барып эмне кылсак болот экен деп түн уйкулары качкан абал түзүлөт эле да. Мен албетте ишенемин жана каалаймын силердин элдин арасында Өмүрбек Бабанов тууралуу кандай пикирлердин болушуна карабастан, ал кишинин элдин арасында аброю бар, өзүнүн электораты бар. Эгерде ушул киши чын эле бүтүн Кыргызстанга кошула турган болсо, ошол Арыба Кейжинин божомолундай болуп абдан чоң күч болмок эле да. Бирок дагы бир маалыматтар болуп жатат. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин дагы ушул бүтүн тиги республика партиясы менен биригет дегендей да. Мен бирок ойлоймун, ушул Өмүрбек Бабанов менимче ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровго кошулат болуш керек деп. Анткени билесиздер, ушул саясий эл арасында бир аз Өмүрбек Бабановдун Россияга кетип кайра келгендиктери жөнүндө бир аз мындай аброю кичине төмөнүрөөк болуп кеткендей. Ал эми карапайым калктын арасында Адахан Мадумаровдун зоболосу абдан чоң. Бул нерсени кандайдыр бир деңгээлде компенсировать этиш үчүн, теңдеш үчүн Өмүрбек Бабанов кошулушу мүмкүн деп ойлоймун да достор. Жөндөн жөн Өмүрбек Сооналиев кошулуп жаткан жок, жөндөн жөн башка саясатчылар кошулуп жаткан жок. Албетте Өмүрбек Бабановдун дагы саясий көз караштары күчтүү. Саясатка ал киши саясаттан кеттим деген, бирок мен сөзсүз түрдө билемин, саясатта кете беришет, келе беришет, уруша беришет экен, жараша беришет экен. Кандай болгондо дагы ишенген электораты бар киши да, өзү кокусу келбей калса дагы командасын кошуп берсе деле бул чоң өзгөрүүгө алып келет. Саламатта туруңуздар достор. Эгерде менин бүгүнкү берүүм жаккан болсо, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.